Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент бизнеске тоскоолдук кылгандардын жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо максатында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгеледи. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мыйзам долбоору менен бир катар кодекстерге тииштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Маселен, кылмыш жаза кодекси мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук жаратуу үчүн жоопкерчилик караган жаңы 338-беренин 1-пункту менен толукталууда. Ишкерликтерди мыйзамсыз текшерүүгө укук бузуулар жөнүндө кодекстин 436-беренеси айыптуу 10 миңден 15 миңге көбөйтүү сунушталууда. Мамлекет башчы ишкерлерди негизсиз камоодон коргоо үчүн электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө үй камагы сыяктуу бөгөт чараларын колдонууну сунуштаган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Махмудов менен Шаршенбеков Олимпиада алдында Польшадагы мелдешке катышат. Кыргызстандын грек-рим балбандары Польшанын борбору Варшавада өтө турган Poland Open мелдешине катышат. Бул тууралуу репортер KG'ге Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 19-23-июнда өтөт. Ага өлкө атынан 5 спортчу катышат. Жоломан Шаршенбеков 60 кг салмакта, Амантур Исмаилов 67 кг салмакта, Разак Бейшекеев 67 кг салмакта, Акчол Махмудов 77 кг салмакта жана Үзүр Жусупбеков 97 кг салмакта. Белгилей кетсек, Шаршенбеков, Махмудов, Исмаилов жана Жусупбеков үчүн бул мелдеш Олимпиада алдындагы турнир болот. Грек-рим балбандары турнирге башкы машыктыруучу Азат Эркинбаев жана улук машыктыруучу Улукбек Карачолоковдун жетекчилиги алдында барат. Баалуулуктарды кастарлайлы. Муфтият тууну өрттөгөн окуя боюнча үн катты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Сузак районундагы желекти өрттөгөн окуя боюнча комментарий берди. Муфтият жарандарды өлкөнүн мамлекеттик символдорун аздектеп кадырлоого чакырды. Биз эгемен кыргыз эл экендигибизди эч качан унутпайлы. Анткени Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет экенин далилдеген негизги белгилери бар. Аларга мамлекеттик туу, герб жана гимн кирет. Дал ушул баалуулуктарыбызды кастарлап жашайлы деп айтылат маалыматта. Ошондой эле башкармалык кыргызстандыктарды чагымчылыкка алдырбоого чакырды. Сузактын Беговат айылындагы 2 мектептин үстүндөгү желекти 30-майда белгисиз бирөөлөр өрттөп, ордуна арабчага окшош жазуусу бар ак чүпүрөктөрдү илип кетишкен. Ошондой эле желек айыл өкмөттүн имаратына дагы илинген. Окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маданият министрлиги Жыргалаңда Мамонттун сөөгү табылганын билдирди. Ысык көл облусунун Ак Суу районунда Мамонттун сөөгү табылганын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Мекеменин билдирүүсүндө 2-июнда табылга тууралуу карьердин ээси Рустам Гарыпбаев кабарлап, эртеси археологдор жерине барган. Алардын текшерүүсүндө карьерде 3-5 метр тереңдиктеги кум шагыл арасынан 140-150 метр аралыкта 2 башка жерден тиштин жана астыңкы жаактын сыныктары табылганы белгилүү болгон. Азуу чыккан жерди тазалоодо көмүлгөн сөөктүн бир бөлүгү табылган. Сөөктөр начар абалда болгондуктан археологдор баш сөөктүн бир бөлүгүн гана алып чыга алышкан. Консервациялангандан кийин бардык табылгалар музейге өткөрүлөт. 2016-жылы Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Чолок айылына караштуу аймакта мамонтко окшош жаныбардын сөөгү табылган. Археологиялык табылган окумуштуулар Улуттук илимдер академиясына алып келишкен. Бишкектин Ахунбаев көчөсүнө асфальттын 1-катмары төшөлдү. Бишкектин Ахунбаев көчөсүнө асфальттын 1-катмары төшөлдү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Агалай Айтматов көчөсүнөн Токтоналиевке чейинки тилкеге асфальт жарым жартылай төшөлдү. Анын калыңдыгы 6 сантиметрди түзөт. Ал эми 2-катмарын бир жуманын ичинде төшөө пландалууда, калыңдыгы 5 сантиметр. Учурда канализация кудуктарынын тегерегине асфальт төшөлүп, бетон коюлуп, 2-катмардын деңгээлине чейин көтөрүү иштери жүрүп жатат. Бетон стандарттарга ылайык
аткандан кийин асфальттын экинчи катмары төшөлөт деди мэриядан. Муниципалитет Ахунбаев көчөсүнүн Токтон Алиевден Малдыбаевке чейинки бөлүгүндө буга чейин эски асфальт алынып, эки тарабындагы бордюрлар демонтаждалганын кошумчалады. Кыргызстанда 300дөй турак жай коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылды. Кыргызстанда жалпы 277 турак жай жана коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылганын бул тууралуу Жогорку Кеңештен билдиришти. Кыргызстанда жалпы 277 турак жай жана коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 4-июндагы жыйынында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев билдирди. Ал мыйзамсыз курулган курулуштардын коопсуздугуна кепилдик жоктугун айтты. Кызыл китеби менен мыйзамсыз курулган курулуштарды тартипке келтирүү зарылчылыгы бар. Анткени азыркы учурда 277 мыйзамсыз курулуштардын 90% жеке менчик жерлерге жайгашкан. Алардын коопсуздугуна эч ким жооп бере албайт. Себеби бүгүнкү мыйзамдар менен биз аларды барып текшерүүгө да укугубуз жок. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында 100гө жакын мыйзамсыз курулуштар бар. Биз алардын баарын бузуп салалы деген ниетибиз жок, тартипке келтирүү керек. Кызыл китеби жок курулуштарды токтотуп жаалып коюп жатабыз. Кызыл китеби барлар каалагандай куруп жаткандыктан эртеңки күнү анда жашай турган адамдардын коопсуздугуна эч кандай кепилдик жок болуп калат. Нурдан Орунтаев мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү мамлекеттик курулуш агенттигине жана жергиликтүү бийликтердин ишин жеңилдетерин кошумчалады. Аталган комитетте Кыргызстандагы мыйзамсыз курулуштардын алдын алуу максатында бир катар мыйзамдарга жана актыларга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Кыргызстанда уруксатсыз бейчеки салынган курулуштарды аныктап текшерүү иштерин былтыр күздөн тарта баштаган. 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча баардыгы болуп 1049 протокол түзүлүп, 38 миллион 504 миң сом суммасында айыппул салынган. Анын ичинен 21 миллион 504 миң сом өндүрүлгөн. УКМК якын инкар агымынын лидерлеринин бирин кармалганын маалымдады. Дагы 21 миң доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Полотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу келечекке 9 миң доллар буйруса чогулду. Дагы 21 миң доллар жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака 30 миң доллар деп айтылган. Эми ошол 30 миң долларга буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы 21 миң доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган якын инкар диний агымынын 16 мүчөсү кармалып, алардын ичинен өзүн мусулмандардын халифасы деп эсептеген МБМ адам камакка алынганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча ага кылмыш жаза кодексине экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо беренеси менен айып тагылып, жаза аткаруу кызматынын номер 1-тергөө камак жайына киргизилди. 31 майында УКМК менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери якын инкар диний агымынын активдүү
мүчөлөрү жашаган жерлерде текшерүү иштерин жүргүзгөндө экстремисттик идеологияны үгүттөөчү көп сандагы басылмалар, электрондук маалымат каражаттар, компьютерлер, флешкалар жана башкалар алынган. Сот 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салган. Ага Якын Инкар, Жапкатан Нусра, Жайшул Магди, Ансаруллах, Хизбут Тахрир, Ал-Ислами, Джихад тобу жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Кыргызстан 5 айда сыртка 100 миңден ашык мал жандык экспорттоду. Январ-май айларында Кыргызстан чет өлкөлөргө 103,4 миң баш мал жандык сатканын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Мал жандык экспорту боюнча маалымат: бодо мал 55,073 баш, кой эчки 43,954 баш, жылкы 4,331 баш. Ошол эле учурда январдан майга чейинки 8,3 миң баш мал өлкөгө кирген. Мал жандык импорту боюнча маалымат: бодо мал 6,195 баш, кой эчки 200 баш, жылкы 1,879 баш. Мал кайсы мамлекеттерге сатылып, кайсы өлкөдөн алынганы боюнча маалымат берилген эмес. Белгилей кетсек, былтыр өлкөдөн 33,5 миң төрттүлүк мал экспорттолгон. Эдил Байсалов сырттагы мигранттардын саны дээрлик 300 миңге кыскарганын айтты. Кыргызстан сыртка кеткен эмгек мигранттардын санын дээрлик 300 миңге кыскартты. Бул тууралуу өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Женева шаарында эл аралык эмгек уюмунун директору Жилбер Унгбо менен жолукканда айтты. Ал COVID-19 кийин Кыргызстандагы социалдык экономикалык жетишкендиктер жөнүндө маалымат берип, экономиканын өскөнүн, жумушчу күчкө болгон суроо талап менен айлык жогорулаганын белгиледи. Бүгүнкү күндө өлкө ичинде алар үчүн, кайтып келген мигранттар үчүн жумуш орундарын түзүп кана тим болбостон, Кыргызстан азыр эл аралык эмгек мигранттар үчүн жагымдуу өлкөгө айланып бара жатат, деди Байсалов. Министрлер кабинети өткөн жылы чет жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын саны 1,1 миллион болгонун айткан. Шакиевдин Азербайжандагы расмий сапары башталды. 4-июнда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Азербайжандагы расмий иш сапары башталды. Алгач төрага Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевди эскерип күмбөзүнө гүл чамбар койду. Андан соң өлкөнүн эркиндиги, көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү үчүн курман болгон Азербайжан элинин баатыр уулдары көмүлгөн шейиттер аллеясындагы өчпөс отко да гүл чамбар коюп, маркумдарды эскерди. Расмий сапар мындан ары жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушуулар менен уланып, анда мамлекеттер аралык байланыштарга жана парламенттер ортосундагы кызматташтыкка тиешелүү маанилүү маселелер талкууланары күтүлүүдө. Төрага баштаган парламенттик делегациянын курамында депутаттар Саидбек Сулпуев, Чолпон Султанбекова, Нуржигит Кадырбеков, Уланбек Бакасов, Талайбек Сарыбашев, Дастан Жумабеков, Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо жана парламенттин аппаратынын жетекчиси Алайбек Алымбаев да бар. Бишкек мэри шаардын үстүнөн тик учак менен кыдырды. 3-июнда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, мэрдин орун басары Азамат Кадыров, башкы архитектура Урмат Карбаев, башкы архитектор Урмат Карбаев жана эл аралык Никан Сайкай архитектуралык шаар куруу компаниясынын өкүлдөрү шаардын үстүнөн кыдырды. Бул каттам шаардын жаңы башкы планын иштеп чыгуу боюнча масштабтуу долбоорду ишке ашыруудагы алгачкы кадам болду. Шаар куруу жана урбанистика тармагында дүйнөлүк тажрыйбасы бар Никан Сайкай шаарды өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү планын иштеп чыгуу үчүн аналитикалык документти иштеп чыгууга киришүүдө. Пландын негизги максаты экологиялык, социалдык жана экономикалык аспектилерди эске алуу менен борбордун туруктуу өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү болуп саналат деп айтылат маалыматта.